бүгүн биздин кече күнү мынакей коомчулукка биз азыр жогорку кеңешке келген могу 7-чи чакырылыштын депутаттарын бардык ошо дыккат дипломун баягы текшерүүгө жарандык коомдон эл өз жапа тырмак мынакей көтөрүлгөнбүз. Азыр бүгүнкү күнү дагы ошол тууралуу агаларыбыздан, эжелерибизден ошол кеңеш сурап, биз бүгүн ушул тууралуу бир жыйын кылалы деп чечтик. Бүгүнкү күнү мынакей сот системаларынан мынакей могул колдоо кетип, биздин соттордун, мындайча айтканда, соттордун бул ыйык Куран китеби, ыйык Куран китеби. Ушул ыйык Куран китебин бүгүнкү күнү сыйлабай, ушунун айынан прокурорлор, соттор, жогорку кеңеште депутаттар элди тоготпостугунан канча деген карапайым эл азыр мына көчөдө ар бир прокуратуранын оосунда, соттордун оосунда асап чегип немелерди, күндөрдү көрүп келишет. Биз ошого бүгүн мынакей Абдумалик агабыздын, байкебиздин, Марипа эжелерибиздин бүгүнкү боло турган талкуубуз өнүгүү концепциясын ушул эмеге киргизүү, элге таратуу, элге кыскасын айтканда жеткирүү. Ушул өнүгүү концепцияны элге жеткирүү максатында бир талкуу кылалы деп дагы чечтик. Азыр алдыда боло турган дагы эмелер болот. Азыр Малик агабызга сөз берели. Ошону бир кыска, катуу бир кандай бир ой пикириңиздер бар? Мындай да, Кыргызстанды өнүктүрөбүз деп 30 жылдан бери 5 жолу баягы стратегиялык программа жазды да. Акыркысы 13-17 баягы Нусур деп жана өнүгүү стратегиялык эмес атанбайбыз. Андан кийин мына 40 жылга чейин деп Жээнбеков кабыл алынган да. Азыр дагы кандай билбейм да. Андан башка дагы 100дөн ашык жана тармактык программалар чыкты да. Ошо программалардын, ошо жанагы стратегиялык программалардын аткарылышы 5-6%, 10%ке жеткен жок да, бир да программачы. Себеби ал программалар эч кандай негизделген эмес да. Эч нерсеге негизделген эмес. Себеби бизде азыркы учурда 30 жылдан бери эле бийлик вообще мындай билимсиздер болуп калды да. Мен айтар элем, бул мындай билимсиздердин клубу болуп калды да. Агый билимсиздердин клубу. Анан эми кээ бирлер айтып жүрөт, стратегия программанда мындай депчи. Эми бул мамлекет деген нерсе көп жылдан бери уже калыптанып калды. Дүйнө бүт мамлекеттерден турат да. Ошол эле мындай системалары бир эле кичине бир аз өзгөчөлөнбөсөчү. Бардык жерде ошо аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруучу бийлик, өкмөт дегендей болуп түзүлөт да. Анан бардыгы конституциялар деле окшош. Неге бизде ушундай акыбалга келдик да? Бизде именно ошо жазылган баш мыйзам, жазылган мыйзамдар так аткарылгандан болду. Эми азыр эле мына мисалы үчүн биз мисалга айтканда, мына өткөн конституцияда 104-статья берен эле. Азыркыда 105 берен. Бул баягы прокуратура боюнча, прокуратура. Ал жерде жазылып турат. Мамлекеттик органдар тарабынан башка тараптарынан мыйзамдардын так аткарылышын прокуратура көзөмөлдөйт деп. Эгер мыйзам жазылуу болсо, анан ал аткарылбаса, элдер самсалап жүрсө, башка болсо, значит ким берди? Только башкы прокуратура да. Значит жетерлик баягы эмеси жок да. Жетерлик көзөмөлдөй алган жок. Эмне үчүн жетерлик көзөмөлдөй алган? Эмне алардын билими жетишпейби, же алар шалакыбы, же алар мыйзамды тоготпойбу, же жемкорлукпу? Ушу 4 эле себептин бирөөсү да. Мен айтат элем бу жерде булардын билимсиздиги, экинчи жемкорлук. Дипломду текшеришти. Мен өткөндө айттым эле, бул генералдык прокуратура же башка прокуратура кызматкери болуш үчүн, значит, акчаң болуш керек экен. Анан мына Сулаймандыкындай туфли костюм үчүн галстугуңузду коюп прокурор экенсиң да. Ал ишин аткарып атат, милдетин аткарып атат жок да. Эгер ушулар так иштегенде, булар эми мындай дагы бир нерсе да. Мындай генералдык прокуратура мына адамдар самсалап барып атат да. 1 километр нары жака бутканы коюп койгон. А болбосо генеральный прокуратура элдин налогун, салыктын эсебинен турат. Ошолор отопление кылып берип, айлык берип атат, бүт бардыгын берип атат, машина берип атат. Адамдарды, ошо салык төлөгөн адамдарды нар жака киргизбейт. Эми нар жагына кирсе, коридорлор бош.
жайлоо жөнү туурабы? Мындай да эми ошону алып салып туруп эле жөн эле любой мына Муктар проблемасы, Сулайман проблемасы любой прокурорго тыкылдатып эле эшигине кирсе, эмне бул ушуну кылып коюш оңой эме? Кыйынбы? Кыйынбы? Жөн Значит, барлык нерсе бул элементарный нерседен башталат. урматтуу туугандар, мындай да ушул видеону поделиться кылып бир көңүл буруп угуп коюңуздар. Себеби биз бул агаларыбыздан, бул эжелерибизден биз сабак алабыз. Анан биз жүрөбүз, ошол айынан көчөдө биз жүрөбүз. Булардан биз сабак алабыз. Анан мынакей байке Муктар байкеге сөз берели, мына могу сот прокурорлордун мындайча айтканда Куран китебин ушул байке сыйлап айтып атат. Жоки ушуну түшүнө көрбө деп ушинтип берип атат да мени. Бул сот прокурорлор силердин ыйык Куран китебиңерди мынакей бул байкебиз сыйлап жүрөт. Эл деп сизге бир сунуш береличи байке, сөз береличи. Ушундан бир кандай бир асап чектиңиз, кандай бир эме жыйынтык көрдүңүз, бир эме таптыңызбы өкмөт башчыларынан? Ушунча сыздап жүрөсүз, таягыңызды көтөрүп. Ыйык Куран дебейли, жөн китеп. Алардын ыйык Кураны, алардын прокурор, соттордун Куран деп Куран аталат. Бул прокурорлордун Кураны. Прокурордун Кураны. Ушул жерде мен мына канча балдарды ушул китептерди колдонуп түрмөдөн чыгардык. Далилдеп бердик, айыпы жок. Берене менен баары ушул. Да, именно мыйзамдарды көргөзүп, бул мыйзам деген мына баарыңардын балдарыңар өзүңөр машина айдайсыңар. Билесиңер, оң тарап менен жүрүш керек. Бул ушул баары мыйзамдар 50ден ашык китеп, булар баары именно оң тарап менен жүр дейт. Сол тарапты баспа дейт. Азыр прокурорлорду көрсөк, прокурор соттоп көрсөк, булар оң тарап жок да, булар кааласа сол жакка кетет, кааласа тетир кетет, ушу менен уткузуп атышат. Уткузганы кандай? Айлыгы $6000 болуш керек. Ушул прокурорлордуку. Булар карапайым элди кыйнап, сот менен сот жүрөр экен. Мына банктардан жабыт аткандар баары кылмышкер тараптан, кылмышкер аркылуу табылган акчалар банкта жүрөт да. Кандай кылмышкер аркылуу табылат экен? Мына азыр дагы бир жаран кайрылды мага. Банктан кредит алган экен. Диларам, Кадырова Диларам деген. Кредит алганда ушул жерде банк сурап атат соттон. Да, мына мыйзамдын, жарандык кодекстин 63 берене талапы боюнча күрөөгө коюлган мен, расмитель бул мага 1.470.000, 1.500.000 карыз деп атат да банк. Ушундан мага 1.897, 1.900.000ге тамын сатып берди деп атат банк. Түшүнүңөрбү? Мен 1 миллион, ошол Диларам 1.500.000 карыз болсо, банк мага 1.900.000ди алып бер деп туруп талап кылып атат. Аны көрөсүң, бул банктын талап кылганы. Ушуну азыр улуттук банк текшериш керек да, муну айтыш керек. Оптима банк, сен эмнеге сага 1.500.000 карыз болсо, сен эмнеге сен 1.900.000 сурап атасың, 400.000 урусун деп айтыш керек. Жок, буну улуттук банк айтпайт. Себеп доляда отурат улуттук банк. Себеп Оптимада доляда отурат улуттук банк. Ошол улуттук банк мыйзам боюнча улуттук банк текшерип туруш керек. Ошол Оптима банксы. Милдеттүү. Бирок милдеттүү эмес. 140-берендер табы боюнча айтылган, так айтылган. Улуттук банк сен текшересиң. Конституцияда айтылган, сен текшересиң деп. Бирок улуттук банк аткарган жок. Аткарбайт. Анан билимсиздик. Эл билбестен кайда кайрылат? Прокурорго. Прокурор прокурор шофер эч качан вертолет айдай албайт да. Прокурор банкты ишин аткара албайт. Айтыш керек прокурор. Барып туруп сен банкка кайрыл деш керек. Жок, прокурор мыйзамды билбей, тили бир болуп туруп, кайра жок да иштин бети жаап кой деп туруп, мен соттун ишине кирише албайм деп туруп. Да, прокурор билет, потому что булар ошол 400.000ди бөлүшүп атышат. 200.000ден кыскасы улуттук банк 200.000 алып атканда Оптима 200.000 алып туруп элди 100.000 сом алып атышат, бөлүп атышат. Зулушевдин бир тууган жиенине Надированы, сокур кызды
акчасын алып койгон банк жууштан коркпойт экен. Генеральный прокурордун бир тууган сокур кызынын жиенинин тамын алып койду. 70 миң карыз болса, Бишкекте 600 миң сомго тамын алып койду. Мына уруулук. Уруулук. Güç algan Улуттук банк менен өткөндө айтпадым. Мамлекеттин ичинде мамлекет куруп алган депчи. Узурпация власти. Анан азыр Урмансуу Садым кожо жаңы мыйзам киргизген. Ушул мыйзам аркылуу биз жеңебиз да, дагы жеңебиз. Себеп уголовный кодекс, кылмыш кодексинде жазылган. Жасалма официалдуу документ деп. Официалдуу документ деген 4-пунктта айтылган. Именно мыйзам чегинде кабыл кылынган документ официалдуу болуп эсептелет деп. А мына жерде ошол Оптима банк мыйзамды бузуп туруп эмне кылды? Биз айтак бетине түкүрсөк болот экен да, мыйзам. Садым Нуркожоевдун мыйзам боюнча прокурордун, банктын, соттун бетине түкүрсөк болот экен. Силер мыйзам чегинде бул документти кабыл кылып, ошо элге түшүнүш керек да, мыйзам кандай болот? Кыскасы элге жеткириш керек экен да, мына Муктар байке айтып кеткендей, канча деген мынакей балдарды абактан чыгарды, неметти чоң байкен ушу жашка келсе дагы салымы өтө чоң да. Азыр эми Марип эжебизге дагы бир сөз берели. Марип эженин дагы мамлекет үчүн кылган иштери өтө чоң. Саламатсыңарбы? Арабаңар улуу кыргыз элим. Мен ушул жана диплом боюнча айтып кетейин. Баш мыйзамда 24-берене бар да. Кыргыз Республикасынын өз аймагында чегинде жана өзүнүн юриспруденциясын турган бардык адамдардын укуктары жана эркиндиги камсыз кылат дейт. Эч ким жынысын, расасын, тилин, майыптуулугун, этностук таандыкты, туткан динин, курагы, саясий же башка ынандырлагын, билимин, тегин, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлары боюнча басмырланышы мүмкүн эмес дейт. Туурабы? Бул баш мыйзам болуп атат. Эми бул жерде жол берген болсо ал жоопкерчилик. Бул жерде басмырлоо жол берген болсо, адамдар мыйзам ылайык жоопкерчилик тартат деп турат. Бул демек уголовный кодексте бар, туурабы? Калгандары. Эми бул жерде дагы бир нерсе турат да, мына 29-берене. Ар бир адам жеке турмушунун кол тийгестигине, абийирине жана ар намысына корголушуна укуктуу дейт. Кыргыз Республикасынын адамдар ар намыс абсолюттук жана кол тийгиз дейт. Биз кыргыз эли азыркы учурда эмне болуп атабыз? Банктан жабыркап атабыз, гос регистрден жабыркап атабыз, прокуратурадан жабыркап атабыз, соттон жабыркап атабыз. Ким болбосун дагы мына агай айткандай абсолюттук бийлик 30 жылдын ичинде ушунчалык мындай беспредел болуп калыптыр, беспредел болуп отуруп калыптыр. Эме дипломду текшерген ал бериле жагы жок. Сен айткан туура. Бериле жагы. Булардын билим сапатын текшериш керек. Эмне себептен 30 жылдан бери натыйжа чыгарбайт? Результат чыгарыш керек да. Кыргызстандын ичинде азырчы кимиси болбосо ийгип атат. Неме 6-7 баласы барлар абсолюттук бул неменин өкмөттүн азыр кабинет министровдун эң бир мындай адамга мээсине сыйбаган нерсе мына жана пособиялар боюнча. Көп балалуу үй бүлөлөр мисалы үчүн пособие ала албай атат. Эмне себептен? Ал эри Россияга кетип калыптыр. Же болсо малы бар экен, же болбосо түстүү телевизор бар экен, же болбосо шундук үйүнүн баарысы ишмердүү шундук ушунчалык неме үйүндө жазалгасы бар экен депчи. Ал квартирада турабы, ал каякта турат. Эми единый окно бар да. Свет боюнча мына Садым Нуркожоевич эме чыгарып койду. Ошону пайдаланыш үчүн мисалы үчүн ар бир нерсени мисалы үчүн эш бакпы, таш бакпы свидетельство смертин көтөрүп алып баш керек экен да. Мен ушундай азыр немемди светимди азайтып койгула. Единый окно деген бар да. Социалдык өнүктүрүү министрлиги иштебейсиңерби? Эми канчага жер силерди лакылдатабыз? Анан жогоруда айтып кетпедикпи жана өнүгүү концепция. Ошол өнүгүү концепция боюнча силерге маалымат бул аябай силерге керек. Ар бирибиз азыр 7 миллион адам жабыркап жатабыз. Ар бирибиздин укуктарыбыз тебеленип жатат. Мен ушулардын баардыгын чогултуп туруп айтат элем да, бул мындай айтканда биздин Кыргызстанда болуп аткан ал акыбал бул уже геноцид. Геноцид болгондон кийин бул
бул беренелер боюнча жана прокурор, сот бүт баары тең жооп бериш керек. Абсолюттук баарыңардын тең талап кое турган азыр учурга келди. Анан ушул өнүгүү концепциясын ушул Кыргызстандын ичинде бири-бирибизге бир тууган болот экенбиз. Кечирип койгула. Бир туугандай болот экенбиз, баарыбыз бири-бирибизге жакын экенбиз. Ушунчалык эме кыргыз эли унчак экенбиз. Эртең бүгүн сабап тепкилеп салса, эртең бүгүн кучакташып, ой кечирип кой десе кечирип калат экенбиз. Бул негизгиси ушул 30 жылдан бери келаткан нерсе. Биз бүгүнкү күнү уже чыдай албай калдык. Ошон үчүн өнүгүү концепциясын мындай айтканда иштеп чыгардык. Өнүгүү концепциянын эң биринчи барагында, биринчи пунктунда жоки. Мыйзамдын мыйзамдуулугуна алып келүү. Мына Сулайман байке, туурабы? Мыйзамдын мыйзамдуулугуна алып келүү. Правовое поле деп коет орусча айтканда. Экинчиси бул акча саясаты. Мына сиз айтып аткан жанагы банктардын жабыркагандар толтура, үйлөрүн алдырган толтура. 6 миллион адамдын бардыгы кредитке батып, үйлөрүн, жайларын тапшырып берди. Биз азыр деген мына Абдымалик байке экөөбүз бир ситуацияны алып атабыз. Бир эле банк, микрокредиттик компания 448, ошондо 500 адамдын үйүн алып коюптур, өзүнө оформлять этип. Жанагы Play 24 деген банкоматтар турбайбы? Ошонун ээси. Анан бул каяка кетип атат? Бул Бакиев, Максим Бакиевдин досу экен. Бул жигит. Ошон үчүн чамыр калаптын беле кыйын болуп жүрүптүр. Анан үчүнчүсү бул бюджет. Неме жоки мен таң калып атам, жанагы Акылбек Жапаровдун мээси ордунда эмес, если честно сказать. Анткени бюджет деген прозрачный болуш керек. Бюджет эң биринчи мына жаңа биз силер келердин алдында прямой эфир тарттык. Ошол бюджет мыйзамдуулугу менен ошол бюджет тактан аткарылса, Кыргызстанда эң аз айлык 100 000 сом болот. Эң аз пенсия 40 000 сом болот. Эң аз пособие 15 000 сом болот. Это точно. Почему? Потому что биз өнүгүү концепциянын ичинде полностью Камчыбек Кыдыршаевичтен көрүп атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин балдары менен иштедик. Баардыгын тең далилдеп бердик. Ошол жана дипломдун аргасы болуп атат да. Эгерде дипломду действительно жакшылап окуп билим алган болгон күндө ошол эмедеги компетентный балдар мына улуттук банктын канчалык чыккынчылык экенин мына бул жерде Мухтар байке айтып берип атат. Ошол чыккынчылык үчүн жооп бере турган ошол улуттук банк. Улуттук банк азыр 24 банктын именно эмеси болуп атат, жанагындай адвокат болуп атат. Адвокат болгон болбойт. Адвокат болгондо канчалаган кишилер жабыркап кетип атат, үйлөрүн алдырып атат. Жана мен геноцид деп туура айтып атам. Анткени башка мамлекетте бир киши астына өлсө, эгерде ден соолугуна залака келсе, сахарный диабет же болбосо бирдеме болуп калса, мамлекет ошонун компенсациясын алып берет. Бизде деген мамлекет коргой албай калды. Эгерде 30 жылдан бери отурган ар кайсы сөздөрдү айтып атат, биз тимеле өнүгүү кылабыз, биз тимеле реформа эчтеке, эч балекет кыла албайсыңар. Могу өнүгүү концепциясын ишке кийирмейинче эчтеке кыла албайсыңар. Эчтеке. Анткени кумтөр маселесин эмнеге көтөрүп чыгып атасыңар деп эле бизге айтып атат. Кумтөр маселесин көтөргөнүбүздүн себеби бүт бардык неме жанагы кен байлыктардын бардыгы ушу менен чечилет. Ушу менен чечилет. Анткени деген ошол кумтөрдүн алтынынын жанында канчалаган башка темирлер жатат. Канчалаган мындай айтканда эмелердин бардыгы 33 Менделеевдин немесинде элементтин бардыгы тең таблицасы ошонун ичинде жатат. Биз бир гана только алтынды алып кетип атабыздар. Алтынды берип атабыз. Ушундай бир жагдай болуп атат. Анан акыркысы могу дипломго байланыштуу кадр саясаты. Биз ошону алдын ала көргөнбүз. Biz 8 fevraldan başladık ya ağay. Mına fevraldan başlap önügü konsepsiyasının bağıttары mına sizler деле katıştыңар, bardığız, бар болчубуз. Ошол 5 багытты тандап атайын чыгардык да. Бул элге жетиш керек. Силердин укуктуу мына колуңузда турат. Муну президентке да бердик. Вице-премьер-министрлерге да бердик. Муну деген Камчыбек Кыдыршаевичке да бердик. 700 миллиард сом көмүскөдө. 7 миллиард миллион сом кустурдук деп атпайбы? Ал биякта эле калат. 700 миллиард сомду мына улуттук банк мына агай айтып бербедиби? Улуттук банк басып алып жатат. Ал көмүскөдө. Дагы айта кетчү нерсе, Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында 100 миллиард доллар азыр
айылдын матасынын чөнтөгүнүн алдында жатат. Жана билимсиз, сапатсыз деп атканда только өздөрүнө иштейт. Билимдүү өздөрүнө, чөнтөгүнө иштейт. Кыргыз элине иштебейт. Мен ошол билимсиз, сапатсыз чөнтөктөрүнө иштеп, матрастын алдына катып аткан эл кулдарга айтып кетет элем, кыргыз элине жумшап койгулачы. Жана акчалардын баасын жумшай эле койгула. Эгерде мисалы үчүн Муктар агабы же Жокигеби же эмеге Сулайман мырзагабы же мага вложение кылсаңар, ошо 7 миллион адамга ошонун бир эмесин жыйынтыгын аласыңар. Рахмат. Эми мына Сулайман байке, ушул көптөн бери ушул сөздөр ушул асап чегип мына бүгүн Медер Сатиевке деген көптөн кишилер киришип жардам берип атасыз. Ушул дипломдор боюнча, сот система, прокуратура боюнча сиздин оюңуз кандай? Чындыгында ошо сиздер башында көтөрүп кеткендей, бүгүнкү күнү Конституцияны окубаган, гражданский кодекстерди окубаган, уголовный кодекстерди окубаган прокурорлор көп экен. Себеби бүт дипломдун баарын сатып алыптыр. Бир парламентте диплом сатып алганы бир какой-то бир кучка эле бир мындай парламенттен ушундай дипломдордун баардыгы подозрение чыгып атса, анан башка укук коргоо органдарында Кыргызстанда миңдеп бар да, ошолордун арасында толтура экен да. Тем более сатып алгандар да көп экен, ушундай экен да. Неге мындай деп айтып атам? Себеби мен жеке өзүмдүн башымда ишти айта кетсем, гражданский дело менен соттор фальсификация жасап туруп, анан коррупционный решение менен мен үй мүлкүмдү полный тартып алышканда, анан ошол соттордун үстүнө кылмыш козголгон. Ошол гражданский иштин негизиндечи. Анан ошол гражданский ишти кайра тергөөчүлөр болсо гражданский кодексти түшүнбөйт экен дагы, бүгүнкү күнү улам жабат, улам ачам, мына результат ушундай болуп атат. Эч жыйынтык жок. Канча жыл болду? Мына 12 жыл болду. 12 жыл маселе. Бул жерде мени кыйнап атат дагы, өмүрүм кыйноо менен өтүп атат. Ушуну последствиясы ден соолугума мына инфаркт стадиядан келдим. Инсульт, сахар, мына бүт ушунун баарын алдым. Үй бүлөмдү ажыратышты. Геноцид деп атасыз, мына сизге конкретный факт менен айтып берейин. Үй бүлөмдү ажыратып, көп бала чакалы боло турган мүмкүнчүлүгүм бардыгын ажыраштырды бүттү келинчегим менен. Эки балам тирүүлөй, атасы туруп жетим калды. Чоң ата тиги тайта тайнесинде өсүп атат. Мына геноцид деген. Мына бүгүнкү чейин мына бүгүн Сатиев Медербек Асанбековичке аппарат президентinde ушу зав. Отдел по судебным реформам деп коет. Мурунку Манас Арабаев, Санжар Исабаевтар иштегендин ордунда иштеп аткан киши, анан бирок ушу 3-чү группасын бүгүн кабыл алды. Азыр бизде ушу 200дөн ашык 300ге жакын жабырланган кишилер бар. Лично биздин коомдо, мэр жасап коомдук бирикмесинин катарында турган ушунча адамдар бар. Бүгүн өзү дагы Медербек Асанбекович канча адамдар бар дегенде ушунча адамдар өздөрү таң калып атат. Ал жерге прокурор келип атат, СМБдан келип атат, ЭБУдан келип атат. Ушундай крик душаны көргөндө энелердин ыйлагандарын, апалардын ыйлаганларын, байкелерибиздин, инилерибиздин ыйлагандарын ошолор өздөрү көрүп ошол жерде таң калып атышат. Бизге ошолор келип, биз ошолорго үмүт берип, ушул жерде ыйлаганда ошолорго скорый чакыртып атабыз. Эмоционально кетип, өздөрүнүн ден соолуктарынан ажырап атат. Не то что баягы өздөрүнүн эле укугун коргоп турган эмес, ден соолуктарынан ажырап өлүп атат. Арасында өлгөн адамдар бар. Мына укугун коргойбой. Мындан артык кандай трагедия керек дагы? Күнүгө бирден өлүп атат, действительно. Мына ушундай өздөрүнүн укугун коргойбой өлүп атат алтында. Анан ушул жерде мына жогоруда айтып өткөн мына Абдумалик байке, Муктар байке, Малик эже, мен сиздердин ушунчалык кыргыз элине, Кыргызстанга, кыргыз журтуна ушундай тынбай бирөөдөн бир сом албай, же болбосо бир мамлекеттик бир учрежденияга кирбей туруп, мамлекетке кызмат кылып атканыңыздар үчүн мен аябай сыймыктанам сиздер менен. Ар дайым сиздер менен болгум келет. Ошон үчүн сиздердин аркаңыздан чуркайм, ээрчим бир силердин бир билимди бир да менде бир алып калсам экен депчи. Себеби азыр жаштардын баары тең действительно чындыгында билимсиз экен. Ушул соттордун үстүнөн гражданский иштер боюнча козголгон ишти тергеп аткан тергөөчү гражданский делону түшүнбөйт. Кайра ошону карап аткан куратор, прокурор аны түшүнбөйт гражданский. Ошо гражданский делону окутуп атып өзүм чарчап, өзүм оорчон болуп калып атам. Ал эмес. Бүгүнкү күнү омбудсменге дагы арыз менен кайрылдым эле. Ошо соттордун үстүнөн козголгон кылмыш иш бүгүнкү чейин сотко жетпей жатат деп.
Ошол жерде омбудсмендер гражданский дело түшүнбөйт экен. Эмнени определение, что такое определение түшүнбөйт, аныктама эмне экенин түшүнбөйт, канча күндө күчүнө кирет түшүнбөйт. Чечимдер эмне? Ошондой омбудсменде аппаратта ошондой отургандар бар экен, туугандар. Дагы жакшы кечээ руководитель аппарата Асхат Нарымбеков деген жигит бар экен. Ошол өзүнүн кадрларын коюп алып, консилиум жүргүзүп, анан ошолордун айтканына кайра өзү каршы чыгып атат. Силер мага башкача справка алып келиңер эле. Көрсө бул гражданский делонун көчүрмөсүн көргөндө биякта совсем бөлөк. Ушул Мурат Сулайман Байкенин бүт доводдор бүт далилденген бүт бар турбайбы. Силер вообще мыйзам билбейт экенсиңер деп койду. Өзүнүн сотрудниктерине. Мына ошо сөздүн бардыгы ошо мамлекеттик кызматта отургандардын мыйзамды билбегенинен болуп атпайбы? Мен жана айттым го. Прокуратуранын 104 азыр Конституция 105 статьяда Конституцияда норма турат. Прокуратура эмне аткарыш керек. Ошондой эле 11 статья бар экен жана соттор боюнча дагы. Эми аларды аткарса вообще бизде эч кандай проблема болбош керек. Мен ошону суроону коюп атпаймынбы? Эмне үчүн Генеральный прокуратура вообще прокуратура системасы да? Эмне үчүн ошол так көзөмөл жүргүзө албайт? Айттым го жана, бул эмне? Бул жемкорлукпу, же билимсиздикпи, же бул жоопкерсиздикпи? Эми жооп болуш керек да, туурабы? Эгер ошолор мына өзү мамлекет качан оңолот? Мамлекетте ушу мамлекеттик кызматка 3 критерий коюлганда болот да. Биринчи бул кесипкөйлүк, жоопкер Birinci kesipköylük, ikinci жыйынтык, üçüncü жоопкерчилик. Значит, ошол кайсы кичинекей должностпу, чоң должностпу, ошол иштеп аткан жеринде, ошол жердин жыйынтыгына жооп бериш керек. А жерден жыйынтык чыгыш керек. Мисалы үчүн 100 киши арыз менен кайрылса, 100-ün тең чечкен болсо, мына жыйынтык да бул. Туурабы? Ана 100 жыйынтыктан 2-ün чечип 98 волокита кылса андайлар болбош керек да. Экинчиден жоопкерчилик. Раз ошондой баягы показа көрсөткүчкө допускат эттиби, анын жоопкерчилиги караш керек. Анын акчасы барбы, атасы чоңбу, башкага карабай, значит жыйынтык жокпу, кетиш керек ал. Анан кийин эң главный негизи кесипкөйлүк болуш керек. Ошол кылган ишин билиш керек да. Мен ойлойм, биз айтып атпайбызбы азыр? Мына 30 жыл болду. 30 жылдан бери биздин мамлекеттин экономикасы нөлдө отурат. Өскөн жери жок. 30 жыл болду. Бирок 30 жылдан бери жогорку кеңеш иштеп атты, өкмөт иштеп атты, президенттер иштеп атты, айлык алып атты, элдин баягы жеп ичишип атты. Эмне кылды? Гана жыйынтык. Значит, бул мен айтат элем, бул биринчи билимсиздиги. Экинчи жоопкерсиздиги. Жооп беришкен жок эч ким. Эл талап кылыш керек. Төртүнчү мына жыйынтык жок. Анан эми мыйзам боюнча айтканда бизде таптакыр мыйзамдар аткарылат. Биз айтып атабыз эми азыр баягы элдин эле эмес айтып атабыз. Мына Сулаймандыгы башкачы. Мындан башка бул мыйзам аткарылбагандан бизде бүгүнкү күндө мамлекеттин бюджети, мамлекет 30 жылдан бери түзгөн бюджет бул бюджет эмес. Бул мыйзамга таптакыр жооп келбейт. Ошо бюджеттик кодексти алып туруп, Генеральный прокуратура как надзор катарында келип кандай түзүлүп атат? Мыйзамга жооп береби, жооп бербейби деп бүгүнкүгө чейин эме кылган жок, Биз именно мамлекеттин бюджет системасы иштебегенде, мамлекеттин банк системасы иштебегенде бүгүнкү күндөр болуп атат. Бүт проблемалардын баягы түбү ошол жакта. Мыйзам жок. Мына мисалы үчүн жана кредит менен доллар менен кредит бергенчи, ал мыйзамда таптакыр жок. Улуттук банк лицензия берип атат. Улуттук банк лицензияны валютный операцияга бериш керек. Валютный операция деген бул валюта сатып алыш, перевод, башка да. Бул кредит эмес да. Мына, урматтуу достор, ушуну бир бөлүшүп коебуздар кылмыш. Биз мыйзамды берене менен бизде мисалы мынакей чалдарыбыз мына дашычы, мына жаш балдарыбыз прокуратура, сотторго берене менен мойтуп беттерине коюп берип атабыз. Мыйзамдын иштебегенин, жогорку кеңештин иштебегенин жөн эле жерде мынакей 30 жылдан бери айлык алып атат алар. Мисалы жана командировкага чыгып атат, текка барып атат.
жөн эле жерден 30 жылдан бери жөн эле эми коомчулук эми биз өзүбүз көтөрүлүшүбүз керек туурабы? Буларга кандай кылып неме этишибиз керек мынакей. Биринчи мынакей могу ошо билимсиздигин Майырпежи айткандай мына кече биз дагы мына талап кылып чыктык. Билимсиздигин не то что жогорку кеңеш эмес, кече эле айтып кеткенбиз. Бардык органдар ошо прокуратуранын билбестиги банк системалары боюнча мынакей оптиманы эмне кылышыбыз керек? Биз дагы мындан артык дагы кандай кылышыбыз керек? Бардыгын айтып койсун. Айтып койсун. Мына азыр Осман деп туруп аябай талкуу болуп атат, да? Османды шаар кылыш керек. Жанагы Файзиев деген Тимур Файзиев. Ага 100 гектар, буга 100 гектар деп айтып атат да. Мен мындай окуп берип коеюн. Мынабы былтыркы акыркы кабыл алынган конституция да. 16-беренеси. Бу жерде жазылып атат. Жер казынасы, аба мейкиндиги, жерде эмес, аба мейкиндиги дагычы. Суулар, токойлор, жайыттар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү, башка жаратылыш ресурстары Кыргыз Республикасынын гана менчиги болуп саналат. Кыргыз Республикасынын гана менчиги болуп саналат. Анан 3-чү пункту. Жер, мына акырын окуп коеюн. Жер чет өлкөлүк жарандардын жана чет өлкөлүк катышуусу бар юридикалык жактардын жеке менчик укугунда болушу мүмкүн эмес деп. Анда булар эмне болуп атат? Мен ушунсам да бизде баягы 100 гектар жерден берип атпайбы? Жок, баягы бизге кызматка келгендерчи. Келгенде эле ушу мамлекет менчигим деп келет окшойт да. Алардын менчиги эмес да. Бул Кыргыз Республикасы жалпы Кыргыз элинин менчиги. Депутаттар боюнча. Анан келип эле анан дагы бул жерде неме болуп атат жанагы депутаттар боюнча. Сабировдун айтканы. Сабиров азыр комитетке да кирип алып турган бер жака жана комиссияга. 78-берене. Алишерби? 76. Азыр бу жерде жанагы Сабиров деген депутат ошол проектке башчы болуп тур дейт да. Бул жерде мына 78-берени жазып атат. Жогорку кеңештин депутаты, депутаттык ишмердигин мамлекеттик же муниципалдык башка кызмат менен айкалыштыра албайт. Ал ишкерликти жүзөгө ашырышы, коммерциялык уюм органы же байкоочулар кеңештин курамына кириши мүмкүн эмес. Только депутат болот. Биягынан да усуат. Мен ушул адамдардын психологиясын таңмадым да. Бизде бийликке жетселер, ал үчүн конституция эч кандай роль ойнобойт да. Ал эми акча сарп кылып келди, конечно. Анан эми келип эле баягы менчик нээси да. Эл үчүн иштеш керек элди да. Эми ушундай нерселерди эми аяктайлы. Эми мыйзам иштеш керек да. Биз эгер мыйзам иштебесе, Кыргызстан эч качан көтөрүлбөйт. Өнүкпөйт да. Бул убагында биз жылда реклама кылабыз. Андай реформа анда артка кете беребиз да, Абдумалик. Анда итке мингенде минип кете беребиз. Жылдан баштап жыл бүткөнгө кетиш керек. Жыл баштап жыл аягына чейин мактанабыз. Аны кылып атабыз мындай реформа, жылдын акырына келгенде результат нөл. 30 жылдан бери. Ошон үчүн мыйзамдуулукка келишибиз керек. Мыйзамсыз эч нерсе болбойт. Мына ошо туугандар ушул асаптын баарын чегип мына ушинтип жүргөн ага эжелерибизге рахмат. Ушуну поделиться кылып бөлүшүп коюңуздар, жеткириңиздер ушул концепцияны бардыгын. Анан мынакей Акылбек Жапаровдун мыяктан уже отставкасын талап кылып атат. İşte alбасаңар, немете албасаңар, мына кетсин деген талаптарды эл мына мындан кийин да коомчулукка коебуз деп атышат. Ошол бөлүшүп коюңуз.